Кышкы туризмдин мезгили аяктоо алдында бул багытта иш жүргүзүлгөн компаниялар дагы бир ирет чогулду. Жаратылыштын кооздугунда өткөн кайрымдуулук иштери аркылуу өлкөнүн туристтик дараметин дүйнөгө жайылтуу, андагы мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү багытында бир топ ири долбоорлор ишке ашканы турат. Менин азыр жакынкы учурда Швейцарияга визитим бар эле. Ошол визиттен биз деген ошол подъемниктер тууралуу сүйлөшүп, эксперттер менен, Швейцариянын эксперттер менен анан ошол жака уже проектный планын түшүрүп, ген план, мастер план жана бизнес план ошондой өзүнүн структуралары уже түзүлө баштады. Иш-чарага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов да барып, бир катар тиешелүү тармактын өкүлдөрүн туризм тармагын жакшыртууга өзгөчө көңүл бурууга чакырды. Азыркы тапта өлкө боюнча 23 тоолуу жа базалары кышкысын эс алуучуларды кабыл алууга даяр. Мындай сырткары аймактарда кышкысын эс алуучу башка жайлар деле бар. Биздин керемет табиятыбызга туристтер бүт жерден келип атат. Буюрса биз айтып атабыз, буюрса бир 3 жылдын ичинде бир 2 эсе эмес 3-4 жолу 3-4 эсе көбөйөт деп атабыз. Жайкы туристтерибиз. Анткени албетте пандемиядан кийин анан биздин азыркы учурда да атайын жетекчилигибиздин тапшырмасы менен жанагындай рейстер уюштурулуп атат. Бул Европа, Америкадан гана эмес, бул албетте мына Индиядан, Кытайдан, жакынкы чыгыштан, ошондуктан жайкы туризм боюнча биз албетте туристтер өтө көбөйөт деп биз ишенип турабыз. Кошуна мамлекеттерде тоолук жа базалары жыл сайын эс алуучуларды өзүнө тартып киреше булактарын айланды. Кыргызстанда кышкы туризмди дүйнөгө жайылтууга эс алуучуларды тейлөөдө жана жарнамалык мүчүлүштүктөр бар экендигин айтышты мында келгендер. СНГ мамлекеттеринин ичинде дагы Кыргызстан ушул туризмди өзгөчө баягы барып эс ала турган жайлардын кымыш өлкөлөрүнүн ичинде да 3-чү өлкөлөрдүн катарына кирди. Бул деген ушул биздин бүгүнкү күндө мамлекет тараптан, жетекчилик тараптан жана ушул туризм тармагында жүргөн эксперттердин ушу бардыгыбыздын биргеликте күч аракеттеринин негизинде мен ойлойм бир жакшы жыйынтыктарга келип атабыз. 14 жылдан бери өткөрүлүп келе жаткан кайрымдуулук фестивалды көпчүлүк жергиликтүү ишкерлер да колдошот. Алар дайыма туризмди жайылтууга салым кошуп, өздөрү да кышкы спорттун түрү менен машыгып, башкаларга үлгү болот. Кышкы спорт түрлөрүнө бизде мүмкүнчүлүктөр абдан арбын, көп дагы илгерилетсек болот. Кадимки эле лыжадан сырткары жанакы фрирайд деп коет, хелискинг жана башка экстремалдуу спорттордун түрлөрүн дагы илгерилетсек болот. Аларды колдосок, ошол өлкөлөрдөн туристтер келет. Туристтер алар менен кошо жана капиталды алып келет, акча каражаттарды алып келет, технология, инструктор жана башкаларды алып келет. Өлкөнүн 90%дан ашыгы тоолор менен курчалгандыктан кышкы туризмди өнүктүрүүгө жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Бир эле Чүй облусунда Кара-Балтадан Кеминге чейинки тоо кыркаларынын баарында лыжа базаларын курса болот. Ал жакта кыш бою кар калың болуп, ылдый түшө турган жайык жерлер эс алууга ыңгайлуу. Элиза Нурматова, Раскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.